Анан Сынташта бир эригул бар. Баяны келген тумшуктан ары базы эле оңкомон түштүм. Анан бир жума сессияга барбай көбөлүп отурдум. Моолардын баары түшүп атат, патологчу бир күнү басып калат. бош мугалим окуп отурабы? Алтыным, мындай учительский деп кантип айтабыз шунучу. Кантип айтабыз? Ошол үчүн бул болуп аткан ким күнөөлүү? Мен да күнөөлүү, баарыбыз күнөөлүүбүз. Мынча дукту каяктан алабыз? Сатып алды Чырмашев баягы Гостройдун министри эмес беле. Мен ушу сатып алдыга чалгам. Сурангам, сатчы мага депчи. $45,000 деп туруп алды да. Сразу алаш, мен машинамды берейин. Элге өткөрүп берейин, мен машинамды берейин десем болбой койду. Билесизби? Айлан кетсе олтуң жүн сат деген ыр бар го, билесизби? Өзүмдүн уулумду баягы сөгүп туруп, бир мектептин акчасын төлөттүм. Директор тамагын берет. Айыл өкмөтү курулуш материалын берет. Мен рабочийлердин акчасын төлөп берем. Мектепти залогко коюп кредит алса, мыйзам таптыр да. Мынасага. А ошол мектепти оңдоого мага тоскоолдук кылышат. Мектептин мурунку директор сатып берген экен. Түн ичинде барды коркутуп алып жигитти. Тартып алдык экөөбүз бар. Бул контрамарканы өзүнөн улуу контрамарканы жакканчы. Депутат эле мен законду жасап элем, түшүнүп атам. Мен деле ушинтип шылтоо кылсам болот. Бирок мындай мектептерди биз 21-кылымда жок кылышыбыз керек. Жаңы келген аким келген деле эмне тонун тескери кийди ошондо. Акыл сурасаң директорден, айыл өкмөттөн, анда аким болуп иштеп эмне кыласың? Урматтуу көрүүчү, буга чейин мамлекеттен жашырылган мүлк темасындагы материалыбызды көргөнсүздөр. Анда Сата районундагы мамлекеттик мекемелер кандайча жеке колдорго өтүп кеткендиги айтылган. Бул сапардагы аталган эле райондогу Сынташ айыл өкмөтүндөгү менчикке кеткен мекемелер тууралуу айтып бермекчибиз. Эфирге баштан аяк жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков өзү катышат. Бул мектеп Сынташ айыл өкмөтүнө караштуу Ротфронт айылында. Мектеп 2 бөлүктө. Чоң корпусунда жогорку класстын окуучулары билим алса, кичинекей корпусунда башталгыч класстын окуучулары билим алат. Мына эшиги ачылса баса албайт. Мына ол жергечи менин чоң атам окуган биякачы уят го эми. Начальник болчу бияга? Начальниклар. Моолардын баары түшүп атат, патологчу бир күнү басып калат. Түшүп калат. Бир күнү кичинекей балдарды басып калсачы эмне болот? Бул аварийный. Канча бала окуйт? 220 бала окуйт. Эми аким айыл өкмөттө көк тыйыны жок. Көк тыйын жок. Бул дотационный. Эми акимдин фондунда акча бар. Эми бул тырышып атат. Мурунку аким бөлүп бергенде, эми буга барсам баягы бирдемелерди айтат да. Эми акимдин эле колунан келет. Мурунку канча бөлгөн? Мурда 900 миңдей бөлгөн. Аны тиги эшиктерин оңдош керек депчи, жок, азыр аны да көргөзөм. Бул жерди азыр муну баягы бузуп такыр дуалдарын эле калтырайлы деп атабы. Ошол үчүн муну бекер эле чатырын жаап турбуз да, эми ушул бойдон акырын мыктарын чыгарып, же болбосо мен азыр башка технологияны таап келейин деп атам. Данкраттар менен көтөрүп, чатырды. Данкраттар менен ушул жерден бир 20 данкрат коюп туруп, чатырды көтөрүп, анан кийин кирпичти коюп, анан жапсып болуп атат. Анан муну бир дуалын бузуп, бул жерге бала бакча кылайлы деп атам. Бийиктетип, мен өзүм жасап берейин деп атам, бала бакча кылып. Анан муну жөн эле бюджетный айыл өкмөткө жүктөп, директорго жүктөп койгон бул болбойт. Муну аким өзүнүн мойнуна алыш керек. Мунун баары бир күнү балдар түшүп кетет бергечи. Карагылачы мына. Могу класспын да. Мына. Учительский. Мына. Бош мугалим үчүн. Свет көрбөйсү мына. Бош мугалим окуп отурабы? Эми алтыным, мындай учительский деп кантип айтабыз шунучу. Кантип айтабыз? Ошол үчүн бул болуп аткан ким күнөөлүү? Мен да күнөөлүү, баарыбыз күнөөлүүбүз. Проблема ким проблемага жакын турса, ошол чечиш керек. Анан сеники, меники, анан жолу жок, анан мыйзам жол бербейт. Балдарыбыз үчүн мыйзамдын баары, конституциянын баары биздин эл үчүн, балдар үчүн жасалынган. Эгерде биз балдарыбызга шарт түзө албасак, андай иштеп эмне кылабыз биз Кыргызстанда? Эмне кылабыз анда? Айыл десе элечи, сарайда окушубуз керекпи? Жок. Айылдан чыгат. Окунуштунун баары айылдан чыгат. Чемпиондун баары айылдан чыгат. Ошол үчүн айыл дебестен, айылда Европа, Япониядагы мектептен жакшы мектепте окушубуз керек. Эмне үчүн биз сасыган туалетте барышыбыз керек?
Бардығы соның болуш керек. Ошол үчүн ким болбосун, директор болобу, журналист болобу, депутат болобу, баарыбыз ушуну жасашыбыз керек. Мен сен деп бөлгөнгө болбойт. Кыргызстан баарыбыздын бир Кыргызстаныбыз бар. Анан мен депутат элем, мен законду жасат элем, түшүнүп атам, мен деле ушинтип шылтоо кылсам болот. Бирок мынандай мектептерди биз 21-кылымда жок кылышыбыз керек. Сиз эми уятко директор келип алып, бул контрамарканы өзүнөн улуу контрамарканы жакканчы кышы менен жагып жатат эми. Бул мен чоң атамдын убагындагы контрамарка. Кантип болсун бул? Жүргүлө. Ошол үчүн мен баягы эмоция менен сүйлөгөнүмө жок. ички уятта, анан кийин эң негизгисичи айып кимиде, айыл өкмөттө бирдемелердин баарын айтат. Силердин жумуш, аким сенин жумушуң. Эгерде бир жок дегенде мектебиң жаза албай турсабы, түндө уктабагын. Түндө уктабагын, ошону жасагын. Эптеп эле отчет берип салган болбойт. Анан кийин директорлорду келип коркутушат. Депутат келсе жамандабагыла. Эмне бул өзүнүн үйүнө алып келип атабы мени? Эне мунун баласыбы? Жок, меники. Менин балдарым окуйт. Менин балдарым мындан достойный. Мен келгенде, например, берден мен бул кишилерден уялдым. Ошол үчүн мени шайлады. Эмне кыл? Мага тиешем барбы, жокпу? Жасашыбыз керек. Мына бул өкмөт мэрдеги мектепти мурунку директор сатып берген экен. Түн ичинде барды коркутуп алып жигитти. Тартып алдык экөөбүз барып. Жүр. Мамлекеттик имаратты убагында ошол кездеги мектептин директору сатып жиберген. Имарат ортодо ар кандай багыттарда колдонулуп, жеке тараптардагы убайын көрдү. Эми минтип кайрадан мамлекетке кайтарылганы жатса, оңдоп түзөөгө акча болбой жаткандыгы кызык. Чынында 200дөн ашык башталгыч класстын окуучулары кулап кетчү абалга келип калган имаратта окуп жатат. Анан бул боюнча баягы эфир чыгарабыз. Бул жак швейный цех болуп кеткен, Швейный цех болуп, мынакей. Азыр мынакей, эгерде аким макул болуп акчасын бөлүп берсе, мен жумушун жасап берет элем, баардыгы. Жумушчулар бар. Мына чатырыны өзгөртүш керек, алмаштырыш керек. Ар жагын баарын бузуш керек. Буянда ремонт башталып турго. Аны баштап койдук. Эми акча бөлүп берсе, ушу жарымысын эле коюп коет атпайбы мынакей, жарым эле мектепке. Биягычы сөөгү жакшы, муну не убагында немистер салган. Сөөгүн аябай сонун мына. Мына эми коридорлор кенен. Мына бул илгерки класстар. Мынакей. Могу класстардын баарын жасайбыз азыр. Жүрүп ошо жазап атканыбызды көргөзөйлү. Биз айыл өкмөтү, директор үчөөбүз функциябызды бөлүшүп алганбыз. Директор тамагын берет. Айыл өкмөтү курулуш материалын берет. Мен рабочийлердин акчасын төлөп берем. Бул ушул мамлекеттик партнерство деп коет. Мына муну азыр баштадык. Мына муну баштап ремонтторун жанагыны көрдүңөр, ошондой болчу. Мына азыр оңдоо иштерин жасап баштадык. Буйруса. Мурунку аким анча-мынча мына материалдарды, терезелерди, эшиктерди алып берди. Эми бул аким билбейм. Эми бул аким тырышып калбаса эле болот. Мынакей. Айыл өкмөтү берди. Мына. Эми түшүнүксүз болот да. Бир айыл өкмөтү тендер өткөрүп эле алып келип берип коюп атат бизгечи. Бир айыл өкмөт болбойт дейт. Мынакей. Бир айылда мыйзам мындай иштейт. Эң кызыгы мындай. Колунда жок, акчасы жок айыл өкмөттөр алып келип атат. Жанагында 50 миллион, 100 миллион бюджети барлар тырышып атат. Мына. Анан ойлоп атабыз, директор экөөбүз. Муну жөн эле түздөп, айла жок сырдайбыз. Эмне үчүн дегенде линолеум кымбат болуп атат. Бул жерге линолеум примерно бир 700 миң сомдук. Кымбат линолеум алышыбыз керек да технически. Анан эгерде эметсе ушуну жасайбыз. Мына азыр Ротбанк менен түздөдүк дубалдарын. Муну түздөп, эми сырдайбыз. Bunun svidельниктер мен өзүм алып койдум бу кишиге. Анан баягы 1 литр кымыз коюп берди мага. Анан мен айттым, полное освещение менден депчи эми. Анан светильниктерди 100% алып койдум. Электриктер келди да буюрса. Монун ордуна жанагындай контрамарка болчу. Ошону алып койдук. Болчу, алдырдык. Ушунду үчөө болчу кенеке. Жүр алтыным караңгы кире элекчи, дагы толтура. Азыр чолуп кетти. Азыр саат 8 болуп калды. Дагы эми бир айыл ушул айыл өкмөттө дагы 2 убакыт бар.
ошону жетишип калды. деги катылып калганчы. Бүгүн ошо катылып калган оокаттарды ачып атабыз да, мынакей. Бул азырынча каттоого алынган элек ушу. Анысы да бар. Тиги мектебиңерде катталып элек да. Документ бүтүп атат, айлык жасап берип атат. Чиркин, бирок эч кимге айтпагыла. 30 жыл жасап атабыз документтерди чиркин. Ошол үчүн 20 аким өттү, 10-15 губернатор. Өзүнүн айылынан да губернатор чыкканда чиркин. Акимдер, өзүнүн айылына акимдер келип ошону жасабай кетти. Ушунчалык азыр чоң бир объектлерди, канча жылдан бери катылып турган жерлерди, коррупциялык схемалардын бардыгын ачыктап атпайсызбы? Прокуратурага болгон жактарга арыздар таштап, өзүңүздүн юристтериңизди менен кошо иш алып барып атпайсызбы? Мынча дукту каяктан болдуңуз? Дук болгондо мен кемпириме айттым. Мен көрүп келем, эртеден бери көрүп келем. Өзүңүз автоунааңызды өзүңүз айта эткенсиз, өзүңүз менен жалгыз эле жүрөт экенсиз. Анан ошо автоунаанын ичинен деле обед кылат экенсиз, аңызды деле көрдүм мен. Жок, Сынташта бир эригул бар. Баягы келген тумшуктан ары базы эле оңкомон түштүм. Мындай канжалап кеттим. Коркпой эле кыла. Нападение да болуп атат. Ушул жерде айыл өкмөттүн эле кызматкери базды, по-моему, эменин төрагасы пастбищный комитеттин. Коркпогула, пастбищаны текшерем деп, ага да покушение да болуп атат. Бизде бармак басты, көз кысты болуп эле, бири-бирине жаман көрүнгүсү келбегендер көп эмеспи? Анан сиз бу акыркы учурларда аябай катуу кетип атасыз да, ачык эле айткандачы. Жок, ошол баягыны мындай чоң кишилердин мугалимдер менен тургам. Мугалимдердин арасынан келип эле базды. Анан бир жума сессияга барбай көгөрүп отурдум. Оозумду көгөртүп алыпчы. Анан кийин милицияга арыз жаз дейт. Эми мен депутат катары арыз жазсам, эртең айтат, депутатсы болчу. Бир жөнөкөй эмени камап салыптыр депчи. Эмне кылам эми? Айла жок, депутат болуп келгенде баарына билишибиз керек. Кечеки ушу биринчи сиз трибунадан чыккандагы видеонучу коюп, анан айыл өкмөттөр боюнча маселеничи ырысын тепкен Ысатанын өкмөттөрү деп. Анан ошонун комментарийин астарында жүрүт да, мынча каражатты каяктан алып атат деген элдерде да үч суроолор болот экен. Эми мындай да. Биринчиден эми ушунча жашка келип, биринчиден эми өзүм бир оокатым бар, машинемди саттым, оокаттарым бар. Экинчиден ушунча жашка келип депутат болгондон кийин айланайын убагында бирөөлөргө жардам бердим да. Анан мынакей бул директорду жөнөтөм. Бар деп бул бир ар кайсы складтарга барат. Акча сурасаң бербейт экен кээ бирөөлөрчү. Эми сен тиги магазиниңде остатка калыптыр, берип койчу. Деп эле алып атам. Тигинден сурайм, мындан сурайм. Анан кийин эми депутат болгондон кийин сен өзүңнүн бир баркың болуш керек да. Анан мен бир мектепке линолеум ала албаган, же болбосо рабочийлердин акчасын төлөтө албасам бир спонсорлорго, анда депутат болуп эмне кылам мен? Сөзүм өтпөсө. Сөзүм өтпөсө. Ошол үчүн убагында бирөөгө жакшылык кылсаң, мына бир 4-5 жигит бар. Молодцы. Убагында жакшылык кылгам. Бүгүн чалганда эле байке проблема жок. Бир бригаданын 2 айлыгын мойнума алам деп, мына бир жигит чыкты. Өзүмдүн уулумду баягыны сөгүп туруп, бир мектептин акчасын төлөттүм. Эми мунучу бүтөбүз. Аким жардам бербесе де бүтөбүз. Мен айыл өкмөтүнө да айттым, директорго да айттым. Үчөөбүз Ош базарына кайыр сурасак да акча табабыз. Үчөөбүз туруп кайыр сурайбыз. Бирок акча табабыз. Жаңы келген аким келген деле тонун тескери кийди ошондо. Эми айтпай эле коюн. Же коркуп атабы? Жок. Эми менин көзүмчө болду. Эми ушундай сөздөр айтылып атат, аким деген кандай болот, айыл өкмөттөрдөн баарынан сурай бергенге болбойт. Сен лидерсиң. Сен акылды, сен үйрөтүшүң керек. Анан акыл сурасаң директорден, айыл өкмөттөн, анан да аким болуп иштеп эмне кыласың? Эфирдин экинчи бөлүгү Ысыата районундагы Сынташ айыл өкмөтүнө караштуу маданият үйү тууралуу болмокчу. Буга чейин элдик курултайда маданият үйү керек деп делегаттардын бирөө баса белгилеген жайы бар. Ысыата районундагы биздин Кант шаарына спорт залдарды куруп берүү көйгөйү бар. Люксембургка, Туз айылына, Юрьевка, Сынташ, Жейк, Новопокровка, анан Сынташта бир маданият үйүн куруш керек экен. Эми суроо, маданият үйү каралбай турса, кайдагы жаңы имарат жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Ушул жерге собранияга келгем. Эми в общем, улуу урматтуу ким болсо да кайрып бергиле десем,
ушул жердеги киши молодец экен, башкарма го дейм, ушуну каттап жок, муну алган башкарма. Ал өтүп кетти окшойт, ошол өтөөрүнүн алдында ошол башкарма молодец экен. Мында эч эметпей, бир жумага жеткерген жок, 3-4 күндө эле өткөрүп берди. Ушуну да өткөрдү, конторду да. Мына, эми карагылачы аянтчыны. Мына мунулардын баары аталарыбыздан калган. Жок дегенде ошол аталарыбыздыңчы арбагын сыйлап, ошолордун эмгегин карагылачы, бул кесир кылып атабыз. Сөөгү, мен жана айтпадым беле, сөөгү сонун. Мына сөөгү жакшы. Ошол да мына бир айыл өкмөт качат. Бул айыл өкмөт суткалап, бага чалып жаза берет. Эми кызык да. Мынакей. А бирок эми бул айыл өкмөттүн бюджетинде акча жок. Айыл көп да, 7-8 айылы бар. Ар бир айылында. Эми жүргүлө, муну бала акча жок. Мына бу жерде бала акча. Сонун каерде эле бала акча? Өтө алабызбы мындай? Айыл өкмөткө өткөрүп салайын деген ушул да. Эми бул акчасын берейин деп. Эми бул азыр сатып алды Чырмашев баягы Гостройдун министри эмес беле. Эми ал киши кечирсин, мен ал киши жакшы тааныйм, атын айтып атканымачы. Бирок оюмча эми киши ал кишиге дагы кайрылам, сат депчи. Муну эми сатпаса, Бул киши деле өткөрүп берген турбайбы? Бул киши деле тиги жакта мектепти деле алган киши өткөрүп берген турбайбы? Эми булар кичине жөнөкөйрөөк, эми сатып алды Чырмашев, эми ал бывший министр, эми ал крутойрөөк да. Ошол айтып атпаймынбы? Канчалык бай болсо, мынакей. Канчалык бай болсо ошончолук элден алып болот дейсизби? Мына бул бала акча. Мынакей. Эми мунун чатырын баары сатылып кетти. Эми плитасын сатам дейби? Эми ушундай болуп атат да, сөзчү. Жанагы сат деген ыр бар эле го. Билесизби? Айлан кетсе олтуңдун жүнү сат деген ыр бар го, билесизби? Булар азыр мынакей мунун баарын бузуп келген экен машиналар, рабочийлер. Бияктагы жаштар чыгып айдап жүрген экен. Кайра. Эми мунун плита перекрытиясын мынакей билейген бала акча. Мынакей. Эми бир айылга бул айылдын бул жигиттер аркы районго алып барат балдарынчы. Кегетиге барат. Мынакей. Мынакей. Эми Өтө эле алыста. Эми ошол болуп атпайбы? Мына чиновниктер баары бирден окатты алып алган. Эми берип койгулачы. Элге берип койгулачы. Мына бала акчаны кайсы жерин эмне кылат бул? Өлгөндө алып кетеби муну? Түшүнбөй калдым. Эчтекеси калбады. Так эми ошол да. Эми ошол мен сатып алдыга чалгам. Сурангам, сатчы мага депчи. $45,000 деп туруп алды да. Сиз менен суаллашты кадимгидей. Суаллашты. Мен машинемди берейин. Элге өткөрүп берейин, мен машинемди берейин десем болбой койду. Мен 3 кишиге кайрылдым. Бу башкармага кайрылдым. 2 күндө өткөрүп берди. Эч ким эчтеке кылбай эле өткөрүп берип койду. Жанагы мектепте дагы бир башкармага кайрылдым. Ал да 1 сутканын ичинде өткөрдү. Алар айылдын жөнөкөй эле кишилери. А булар министр болгондор ушундай экен да. Эми мен түшүнбөй калдым. Сатып алды Чырмашев каякта, бул айыл каякта, бул каяктан алып калды деп түшүнбөйм да. Негизи соцобъект вообще банкка кандайча залогко түшүп калды. Мына. Бул банкка залогко түшөт. Баса айтпай калыптыр мында. Жанагы мектеп бар го жанагы. Залогдо турган. Мына азыркыга чейин залогдо турат. Эми эстеп атпаймынбы? Муну азыр каттай албаган жери себеби аны залогко банкка коюп коюптур мектепти. Мына. Мектепти залогко койгон эрегулдар. Булар деген мындай да, мыйзамда ушу райондо акимдик таң каласың да, мектепти залогко коюп кредит алса, мыйзам таптыр да. Мына сага. А ошол мектепти оңдоого мага тоскоолдук кылышат. Акимдин эрки жетсе, чынданып билеген түрүп киришсе, ушул иштерди канча убакытта бүтүрүп коет эле? Мындай да. Булар президенттин көзүнчө калп эле барып президент, ой сонун, биз сенин кишисиз дейт. Анан кийин мындай да, эгерде президент, өкмөт Кыргызстан үй салып атса, сен келип кирпичин көтөр, кумун алып келип бер. Дөңгө туруп алып, сындап эле отуруп, ой деген болбойт. Эгерде проблемаң жакынбы, мен мыйзам жазышым керек. Мен келип эсишим керек мунун баарын. Бирок айлам жок. Эмне кылам? Айлам жок да. Мага ишенич көргөзтүбү? Вообще булар айлыктан, булардын айылынан мен 17-18 голстан эле алгам. Вообще негизичи. Бирок антип туруп алсакчы баарыбыз, анда ким жасайт? Ошол үчүн булар мени депутат болбосун деп тырышкан ушул болчу да. Местный элита. Эмне үчүн дегенде баардык бөлүшүп алыптыр. Мына арка айылдан баяны кыйкырдым эле,
каяктан окат келип калды депчи. Бир жумада сатып бериптир. Сатып берди да. Мынакей.